7-июнга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Мемориал укук коргоо долбоору мигранттарга каршы рейдтер бүткүл Орусияда башталганын билдирди. Маалыматка ылайык, полиция мигранттарды адамдык жүзүнөн тааныган Сфера программасы аркылуу метродон же жашаган жеринен кармап жатат. Кармалгандардын көбү Ооганстандыктар, ошондой эле Конго, Эфиопия, Өзбекстан жана Украинадан келген жарандар экени айтылууда. Кармоолор Санкт-Петербургда, Обнинск, Казань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тверь жана Саратов облустарында болгону белгилүү. Укук коргоочулар ондогон же жүздөгөн адамдар кармалган болушу мүмкүн дешүүдө. Мемориал борборунун миграция жана укук программасынын башчысы Светлана Ганушкина мигранттарга карата рейдтер Орусиянын тергөө комитетинин башчысы Александр Быстрыкиндин жакындагы билдирүүсү менен байланыштуу болушу мүмкүн деп эсептейт. Быстрыкин 4-июнда мигранттардын агымына көзөмөлдүү күчөтүлгөн тартипте улантуу маанилүү экенин билдирип, атайын рейдтерди токтотпоону тапшырган. Ош Томурдагы башчы Матраимовдун үйү жайгашкан жер мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы Алтынбек Перматов билдирди. Матраимовдун Супаналиев көчөсүндөгү 15-17 даректеринде жери бар экени буга чейин аныкталган болчу. Учурда Супаналиев 17 дарегиндеги жери мамлекеттин карамагына өттү, деди ал. Буга чейин Перматов Райымбек Матраимовдун жана Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибековдун үйлөрү жайгашкан Тилке балдар чыгармачыл борборуна таандык социалдык мекеменин жери экенин, аны мамлекетке кайтаруу иши жүрүп жатканын билдирген. Февралдын ортосунда УКМК кызматкерлери Матраимовдун үйүн мөөр басып бекиткен. Ага чейин Ош мэриясы Матраимовдун Супаналиев көчөсүндөгү үйүнүн 9 метр короосу муниципалдык менчик экенин айтып, тосмосун бузган. Эркиндиктен мыйзамсыз ажыратуу жана кылмыштуу кирешелерди адалдоо беренелери менен шектелип жаткан Райымбек Матраимов 25 мартта Азербайжандан кармалып Кыргызстанга алып келинген. Бишкектин 1-май райондук соту аны 26 июнга чейин УКМКнын тергөө абагына киргизген. Атайын кызмат Матраимов маркум Кримтүбөл Камчы Гүлбаев менен жакын байланышта болгон деп билдирген. 6 июнда кармалган Ош шаардык капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Шумкар Пайзиев жана Жолдор башкармалыгынын орун басары Улан Олжобаев Ош шаардык сотунун чечими менен 31 июлга чейин үй камагына чыкты. Ош шаарында курулуп жаткан асфальт бетон заводко байланыштуу кармалган Олжобаев менен Пайзиевке кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Шумкар Пайзиев 2022 жылдын аягынан бери Ош шаардык капиталдык курулуш башкармалыгын жетектеп келген. Мэрия кызматкерлерине козголгон иш боюнча комментарий берелек. Бишкек мэриясы Ош шаарына 100 троллейбус өткөрүп берүүнү пландап жатат. Мындай токтом долбоорун кала башчылыгы Бишкек шаардык кеңешинин кароосуна киргизди. Бишкек мэриясынан троллейбустарды өткөрүп берүүгө Ош шаардык мэриясынын 18 мартта президенттин администрациясына жазган кайрылуусу негиз болгонун айтышты. Анда учурда Ош шаары чоң миграциялык агымга кабылып, көбөйгөн жүргүнчү көйгөйүн чечүү маселеси келип чыкканы белгиленген. Мэриянын маалыматына ылайык 100 троллейбус 2025 жылдын 2-кварталында келери пландалып жаткан 120 электробустун ордуна жиберилет. Мекемеден троллейбустарды өткөрүп берүү Бишкекте жүргүнчү ташуунун сапатын төмөндөтпөй турганын, себеби алар электробустарга алмаштырууларын кошумчалашты. Ошондой эле маалымат негиздемеде кээ бир троллейбустардын кызмат өтөө мөөнөтү 15 жылдан ашып кеткени, ошол эле учурда аларды колдонуунун орточо мөөнөтү 20 жылдан ашпашы керектиги айтылат. Бишкек мэриясы троллейбустардын ордуна электробустарды алары майдын башында белгилүү болгон. Анда жергиликтүү активисттер ашыкча чыгымга алып келет деп бул идеяга каршы чыгышкан. Ошондой эле алар кийин электробустардын аккумуляторлору жарактан чыкканда алардын курамында жегич компоненттер бар болгон үчүн сактоо жана жок кылууда көйгөй жараларын айтышкан. Учурда Бишкек троллейбус башкармалыгынын балансында 11 маршруттук багыт боюнча каттаган 144 троллейбус бар. Кыргызстан Украинанын демилгеси менен уюштурулуп жаткан тынчтык саммитине катышпайт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Deutsche Welle агенттигине билдирген интервьюсунда айтты. Байсалов Кыргызстан Украина менен Орусиянын ортосундагы кырдаалды токтотууга жан үрөй турганын билдирди. Ошондой эле ал Кыргызстан Москвага жардам берүүгө кызыктар эмес экенин кошумчалады. Украина менен көп убакыттан бери тыгыз байланыштабыз. Кыргызстандын өлкө башчысы башында эле биз Орусияга да, Украинага да бирдей мамиле кыларыбызды айткан. Эки өлкө тең бизге жакын. Кыргызстанда орусиялык да, украиналык да этникалык азчылык жашайт. Биз бул кырдаалды токтотууга жан үрөйбүз. Украина биздин себептерибизди түшүнөт деген ниеттебиз жана биз бардык себептерди негиздеп бердик, деди ал. 2022 жылы 24 февралда эртең менен Орусиянын президенти Украинага карата аскердик операция башталганын жарыялаган. Ошол эле күнү Украинанын президенти Владимир Зеленский Украина Орусия менен дипломатиялык алакасын үзгөнүн билдирген. Ысык көл облустук администрациясы экологиялык талаптарга жооп бербеген 12 пансионаттын иши токтотулганын билдирди. Алар Дальний Кордон, Чалжанов конок үйү, Смена, Чолпон ата, Белек, Золотые пески, Зморье Сити, Асыл таш, Ой Керемет, Золотой Требас,
кооператор эс алуу жайлары жана улан балдардын ден соолугун чыңдоо борбору. Маалыматка ылайык көрсөтүлгөн тизмедеги кээ бир пансионаттар тазалоочу жайларды курууга киришти. Ошондой эле мыйзам бузуулар жоюлгандан кийин Ысык Көл райондук администрациясы туристтик сезонго даярдыгын тастыктаган документ берери кошумчаланды. Президент футбол боюнча улуттук курама командага автобус белек кылды. Президенттин басма сөз кызматы Садыр Жапаров жаңы автобустун ачкычын улуттук кураманын башкы тренери Штефан Тарковичке 6-июнда Кыргызстан Малайзия беттешинен кийин тапшырганын билдирди. Азаматсыңар, бирок утушуңар керек эле да. Бирок эч нерсе эмес, тең чыгуу да жаман эмес. Эми бирок эмне кылсаңар да Оманды жеңишиңер керек. Жок дебесе тең чыгышыңар керек, деди Жапаров футболисттерге. Кыргызстан Малайзия беттеши 6-июнда 1-1 эсебинде тең чыгуу менен аяктаган. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы Курман айт майрамы 16-июнда белгиленерин кабарлады. Айт жекшембиге туш келгендиктен дүйшөмбү 17-июнь эс алуу күнү болот. Ал эми борбордук аянтта айт намазы окулабы же жокпу азырынча белгисиз. Бул боюнча муфтият кийинчерээк кошумча маалымат берет. Курман айт Ороз айт майрамынан 70 күн өткөндөн кийин курмандык чалып белгиленүүчү майрам.